Байыртадан бeri Kırgız jana Kırgız nasildүү köçmen elder жашаган жерлердин дээрлик бардыгында кайсы бир жерди алтын катылган кан салык сыяктуу белгилеген ишенич коштоп келет. Биздин бүгүнкү сөзүбүздүн башы ушул легендага оролгон, азыр биздин акыл эсибиз жете бербеген бабалардын чындыгы туурасында болмокчу. Урматтуу көрүүчүлөр, биз азыр мына ушу Küçülük Хандын алтын байлыктары ташталган деген Алтын көл деген жерде отурабыз. Мына биздин астыбызда бүгүн чөйөткө айланып калган көл. Бир кездерде балким мына маңдайдагы коктудан тозулуп бул жер чоң көл болушу мүмкүн. Албетте мезгил 800-900 жылдан бeri канчалык өзгөргөндүгү жалпыбызга маалым. Дүйнөлүк тарыхта кеңири белгилүү факт, Алтын көл окуу куралдарына да бул киргизилген. Ушул Алтын көл. Күчлүк хан 3 чоң шаардын казынасына ээ болот. Бул Баласагын шаары, анан Караханиттерге чабуул коюп өзгөндөгү Караханиттердин казынасына ээ болот. Анан Улуу Жибек жолунун борбору аталган Каракытай мамлекетинин борбору аталган Кашкардын казынасы. Ошол 3 казынаны жүктөп, ошол казынанын байлыктын эсебинен элди аман сактап калам деп ушул жака жүктөп келет. Бул дүйнөлүк тарыхта бар. Англичандар, француздар, персиялык атамеликтин эмесинде бул өтө кеңири белгилүү факт. Азыр биз могу көлдүн боюнда отурабыз. Муну Алтын көл деп аталат. Бул жасалма көл. Мына биз отуруп көрүнүп эле турат. Бул кичинекей балчык болгон. Анан ушундай кеңейтилип кол менен. Мунун тереңдиги адам боюнда терең жери. Анан баягы байлыкты алып келгенде Күчлүк хан жанагы Кытайдан алынып келинген атайын жасалган фарфор идиштерге алтын теңгелерди салып, ушул көлдүн түбүндө сактаган экен. Көлдүн түбүндө сактаганынын бир нече артыкчылыгы, биринчиден ал кезде адамдар сүзгөндү билген эмес. Атайын гана адамдар аны сүзүп барып алып чыга алган. Экинчиден кышында муз тоңуп калып, муздак суу каптагандан кийин бул алтынды коруунун эч кандай зарылчылыгы болгон эмес, таштап кетип калышкан. Ал эми Улуу Жибек жолу жай айларында гана 5-6 ай гана иштеген. Ошол мезгилде бул көлдүн дагы бети ачылган, муз эрип, ошондо алтынды алып чыгып, жанагы Улуу Жибек жолуна барып, соода иштерин жүргүзүп, керектүү нерселерди алып келип турган. Эми азыр могу жерде бүт калдыктары бар. Азыр барабыз. Ошол Алтын көлдү караган күзөтчүлөрдүн курулушунун калдыгы бар. Андан башка бир абдан ыйык нерселер бар. Балбал таш деген таш бар. Азыр анда ошол жака барабыз. Бул Алтын көл. Анан мундун артында Күмүш көл деген бар. Жогору жакта. Жогору жагында Күмүш көл деген бар. Ал жерде күмүш сактаган экен. Себеби адашып алтынды алып чыгам деп, күмүштү алып чыкпасын деп, күмүшкө өзүнчө көл жасаткан. Аны эме кылабыз. Бул маңдайдагы кара тоону эмне? Бул кара тоону биз кийин тиги жактан тарталы, жакшы көрүнөт. Акча тоосу дейт. Акча тоосу деген ал тоодо өтө чоң үңкүрлөр бар. Байыркы ошол заманда бул 13-кылымдагы окуя, жибек акчанын ролун аткарган да. Мындайча айтканда 1 кийимдик жибек, 2 кийимдик, 3 кийимдик деген кадимкидей эле ал 10 сомдук, 100 сомдук дегендей эле мааниге ээ болгон. Натуралай алмашуу доорунда. Ошондо баягы Кашкардан жүктөп келген чоң Кытай жибегини ошол үңкүрлөргө бекитип сактаган экен. Анан ошол жерден жибекти алып чыгып, ал жибек менен дагы идиш аяк болобу, шайман болобу, башка бир керектүү нерселерди жанагы Улуу Жибек жолунан өткөн кервендерден соодалап алып келип, ошону пайдаланган. Бул жерди казышкан эмес бекен? Бул жер жасалма көл. Башта кичикей эле чылчык болгон. Муну менин чоң атам, Мамажан чоң атам 94 жашында каза болду. 78-жылы. Ошол киши абдан жакшы билет эле, айтып берген. Бул жерди алтынды издеп, жанагы аппараттар менен, башкалар менен далай ирет чукушуп, тапканын таап, азыр эчтеке жок бул жерде.
Жөн гана аты калган, Жөн гана аты калган жанагы золотоискатель деген аппараттарды алып келип издешкен. Дүйнөнүн ар кайсы бурчундагы жергиликтүү элдер жомокко айландырып сакталган баалуулуктардын далайы көр дүйнөгө кызыккан, көөнөдөн калган баалуулуктарды топтоо аракетин жасаган көркөөлөрдүн олжосуна айланып кеткендиги бүгүнкүнүн чындыгы. Анын бир далили Береги Муса аке айтып жаткан Алтын көл айланасындагы сөздөр. Бул Алтын көл менен Акча тоосу жөнүндөгү маалымат негизинен элдин оозундагы уламыш, атадан балага айтылып келинген уламыш түрүндө. Бирок тарыхый дагы булагы бар. Жанагы Жубен Атамеликтин айрыкча ошон. Анан анча Марко Полонун жанагы дүйнөнүн ар түрдүүлүгү жөнүндө деген 14 томдук эмеси бар да. Негизи ал 30 томдон турат. Анан дүйнөлүк тарых айдыгында 14 томдугу белгилүү. Ошондо дагы учкай айтылып кетет. Куштулук хан ушу жанагы 3 шаардын казынасына ээ болуп, ошол казынанын шарапаты күчү менен элди сактап калуу аракетинде ушу Памир тоосунун коюнуна алып келип, байлыгын бекиткен, анан тоого бекиткен, көлгө бекиткен деп айтылып кетет. Мындайча айтканда тарыхый булактар менен элдин оозундагы аңыз кеп дал келет да. Эми мына биз олтурабыз азыр. Бул болжол менен 760 жыл илгери бул жерде курулуш болгон. Ошо курулуштун түп калдыгы мына узак мезгилде билинип турат, бирок фундаменти да пайдалуу. Фундаменти пайдалуу билинип турат эме кылып. Мына ушул жердеги курулушта ушул Алтын көлдү көзөмөлдөгөн, ошону пайдаланган адамдар ушул жерде жашаган. Ошол курулуштун, ыйык курулуштун биз калдыгынын үстүндө отурабыз. Капчыгай ичиндеги мазарлуу жайга айланган бул өндүрдүн тарых менен легендага өзөк болгон айрым баалуулуктарын аралап бара жатып, талкаланган тарыхка ар бир муун күнөөлүү болоорун. Ошолордун катарында бүгүнкү күндөгү табият койнундагы берегидей баалуулуктарды барктай албагандыгыбыз үчүн келечек муун алдындагы жоопкерчилигибизди унутпашыбыз керек деген өкүнүчтүү ойлордун туткунуна түшөсүн. Жети жүз 60 жыл мурда болгон курулуштун издери дале болсо кичине байкалат. Эми азыр биз бул жерге барабыз. Абдан бир уникалдуу эстеликтер, ал эстеликтердин көпчүлүгү баягы артефакт деп коет, учурунда тонолуп кеткен, бирок анча-мынча калдыктары бар. Азыр биз ошол жерге барабыз. Аммо дөңсөлөр дагы жасалма дөңсөбү? Жок, бул дөңсөлөр табигый эле дөңсөлөр. Ал табигаттын бир өзүнчө табигый эстелик деп коет го буларды. Буларды табигаттан жаратылыш өзү жараткан табигый эстеликтер. Эми сиз мына өзүңүз өсүп өнгөн жерде баратабыз. Муса аке. Бул жака далай чыгып бала кезде деле жүрсөңүз керек. Ооба. Ушул жерден бир жергиликтүү элдер бир өзгөнчө бир тарыхый баалуулуктарды таптык деген маалыматтарды уктуңуз беле? Алтын теңгелерди таптык деген маалымат абдан көп. Эл баягы турмушта тоонун кокту колотунда жүрүп таап алыптыр. Анан тиги ошол алтындын эсебинде байып кетти деп, анан азыр да бар экен деп айтылган уламыш абдан көп. Андан сырткары баягы золотоискатель деп коет алтын издегичтер. Ушу күндөргө чейин келип баягы атайын жасалган алтынды, темирди биле турган, сезе турган аппараттарды алып келип издеп жүрүшөт. Темирлерди? Темирлерди, алтындарды. Ал окуя дагы эле аягына чыга элек. Ал да өзүнчө бир көңүл бөлө турган тарыхый чоң окуя. Бул алтын издегичтик же золотоискательство дагы өзүнчө бир тарыхтын чоң багыты да. Бирок буга биздин азыр элдин көп маани бербегени кызык, Буга
Мисалы жанагы орустар дүйнөлүк тарыхта жанагы Куктун издеген алтыны, Марко Полонун издеген алтыны, андан кийинки тарыхчылардын жанагы издеген алтыны жөнүндө кинофильмдер тартылып чоң китептер жазылган. Ал эми бул алтын издөө тарыхы Кыргызстанда дың бойдон жатат да. Муну биз өздөштүргүчү алтындарды бар кетип атат го. Ага чейин андай көмүлгөн алтын эмес, Кудай Таала берген алтын дагы жылып баратат. Бул маңдайдагы акча тоосу да, Биз бараткан тоонун атын Акча тоосу дейт. Бул тоонун этегинде абдан чоң үңкүрлөр бар. Мына ошол үңкүрлөргө Кушлук-хан Кашкардан, Жебен Оёндон качканда, ал Жебен Оён менен согушкан эмес. Күтүп олтурбай эле мен мындан баары бир жеңилем деп, элди баштап баягы Кашкардын чоң базарындагы жибекти кербен төөлөргө жүктөп ушул жака алып келгенде ошол үңкүрлөргө бекиткен экен. Анан Акча тоосу деп айтылган себеби ошол кезде жибек акчанын ролун аткарган. Тарыхтын кадырын билген кээ бир мамлекеттердин кумдуу бозомдук талаадан жасалма тарых жасоонун аракетин жасаган нечендеген фактыларына далай ирет күбө болгон үчүн мына ушул ачык асман алдында ээси коргой албаган, баалай албаган тарых таберектерине зээнин кейип заманан куурулат. Алдыда турган таш тизимдери бул жергиликтүү элдер, ошондой эле изилдөө иликтөөчүлөр өзүнчө жазуу деп эсептешет экен. Бул жер менен жер болуп калгандыгы үчүн көп сырттан караган адамга билинбейт. Мен азыр ушул жазуунун чийими менен чогуу басканга аракет кылайын. Мына жазуунун башталышы мына могул жерде экен. Мына жазуунун башталышы. Мына мен ушу таш менен чогуу азыр басып баратам. Мына бул өзүнчө бир тамганын белгиси. Ал эми экинчи бир тамга мына момунда турат. Мына бул жерде таштар көчүп жок болуп кеткен. Аякка таш мына бул жерде турат. Үчүнчү тамга мына мында турат. Бул башка тамга деп эсептелген таштарга караганда бир аз даана болуп турат, себеби жерге чөгүп кеткен эмес. Ошондой эле мындан кийинки тамга мына могул тамгалар экен. Бул дагы балким бул жерден бүтөбү же чөгүп кеткенби. Ушундай эле тамгалар мына ушул жерде катар-катар жатат. Айрым изилдөө иликтөөчүлөрдүн маалыматына караганда бул Согди жазуусундагы Найман хандыгы деген жазуу деп дагы божомолдор бар экен. А бирок мындай так илимий баа берип, так илимий изилдөө иликтөө жасаган бүгүнкү күнгө чейин эч ким жок экен. Албетте муну кезеги келсе биздин илимдүү билимдүү жаштарыбыз келечек муун тактап кийинки муундарга ата бабалардын баалуулугу катары сунуштар деген ниет тилекти кошумчалай кетели. Тарых жана маданияттын кадырына жете албаган эл дили болуп жарытпасын. Мамлекет боло албасын. Жадыбыздан чыгарбай, жасалма шаңдануучулуктан качып, жараткан насип эткен
Kuttуу жерgebиздеги кийинкиге кубат болчу баалуулуктарга этият мамиле жасоонун аракетин көрүү ар бирибиздин парзыбыз. Былтыр дагы бир катар археологторду алып келгенмин. Алардын айтуусу боюнча бул таштын могу жылма бетинде жазуу болгон. Азыр ал окулбай калган, бирок атайын азыр аппарат бар имиш. Ошол аппарат окуйт экен. Анан могу капталындагы дагы жазуулар алар дагы өчүңкүрөп мезгилге эме кылып. Эми өчүңкүрөгөн себеби бул ташка абдан адамдар көп келет. Келип мына көрүп атасың, аяка томолотушат, бияка томолотушат, кээ бири сыйынат, кээ бири мына вандализмде мына ошону айтат. Моундай кылып талкалап, мына жакын эле урган, кайло менен урган из турат. Ошолорду ырымдап алып кетишип, мына биздин тарыхый баалуулуктар ушинтип жок болуп атат да. Эми экинчи могу жөнүндө, могу жер. Мунун мындай сыры бар. Мына Төрт бурчтук. жо, мына моундай кетет. Могу эмени кара. Моундай. Бул адамдын башын элестетсе, наркы экөөсү колун элестетет. Бул көрүштөн андай эмес. Мына таш бул болуп кандайдыр бир ырым-жырымдык, ритуалдык мааниге болгон. Мына ошондой ойду окумушту булар айтып атат. Эми балдар могу ташты тургузса, өзүнүн баягы келбетине келсе, анан дагы көрүнүшү жакшы болот да. Сөзсүз бул жайлар улуттук корукка алынып корголбосо, бул жерде мындай таштар мындан да көп болгон. Алар таланып, алынып кетилип калган калдык эле деп айтсак болот. Эми кур дегенде ушу калдыктарын сактап калышка аракет кылышыбыз керек да. Бул жак ушу мамлекеттик көңүл болду беле буга чейин? Буга чейин мындайча айтканда көбүнчө жеке демилге менен келишип, баягы археологу дагы, жөн эле баягы кен издегени дагы бул жер ээн тала, эрме чөл, эч ким деле азыр деле анча-мынча деле жайлоого келбесе эч ким карабайт. Карабасыз калгандан кийин келгендер баягы билген оокатын жасаганына мына азыр зээнибиз кейип өзүбүз көрүп отурабыз. Муну кимдер кылышы мүмкүн? Муну ырымчылар жасайт. Айрыкча жана биз көз ачыкпыз, биз төлгө салабыз дегендер ырымдап, ошол ушундай ыйык таштын могу бөлүгү мына ишенбесең күбөсү ушул деп көрсөтүшүп, ошондо ушуну пайдаланышат. Мына урматтуу көрүүчүлөр, мына көк таштын үстүндө өзүңүздөргө деле көрүнүп турат. Ушул өчүп калган жазуулар турат. Ал эми жогоруда Муса аке айтып жаткан жазуулар мына ушул жердеги мына точкелер. Мына точкалар гана калган. Бул бүтүшү жазуулар мына точканы, мына точкелерди көрдүңүзбү? Бул жазуу муну атайын жанагыдай аппарат менен гана окууга болот. Мондай чукурайып чегилген, кичирейип калган мезгилдин изи менен бирок окуса болот дейт. Бул мезгилдин өтүшү менен булар ошо табияттын өзгөрүүгө, куулума, табияттын өзүнүн оош кыйышы менен бул жер жылмаланып кеткендиги дагы белгилүү. Албетте мындай таштар, мындай балбал таштар, мындай эстелик белгилерди сактап этияттабасак, муну дагы кайсы бир учурда биз ушул таштын кадырына жеткен, тарыхый эстелик белгилердин кадырына жеткен башка бирөөлөргө алдырып жиберип, андан кийин өз кезегинде ушул биздики эле деп тамшанып отуруп калаарыбыз дагы бул алыс күн эмес. Ошондуктан ар бир алдыбыздан чыккан ташты, ар бир алдыбыздан чыккан тарыхый эстеликти этияттап, аярлап мамиле жасоо бул ар бир кыргызстандыктын милдети деп айта кетүүм парз. Анда бардыгыбыз чогулуп мына көк ташты ордуна тургузсак, келсеңиздер. Кадамжай району Розбеков айылынан. Бул дагы Окун айылы. Фамилиям Алмаматов, атым Сайдыбакас. Эми
Садуақас ака, о көк таштың жанында тұрып, көкірегіңіздегі өзіңіздің шындығыңызды айтсаңыз. Дегеле қырғыз қачан оңолобуз? Кыргыздын оңолушун эми бир Алла Таала билет. Биз аракет кылабыз. Бирибизди бирибиз колдоп жүрөбүз. керек? Мына ташты мынтип талкалап атсак. Элге, журтка айтыш керек, мектептерде мугалимдер, окуучуларга айтыш керек. Ушундай жерлерибиз бар, биздин ушундай таштарыбыз бар. Ошол жерлерде барганда мындай экскурсияга чыккан балдардан келип кыла берет да мындай иштерди. Өзүңөрдү жакшы кармап, жакшы Баланын сактагыла. колунан келген иш эмес го. Биздин бул эстеликтерибиз тарыхтан тарыхка, кылымдан кылымга кала турган предметтер деп түшүндүрүш керек да. Ошону кичинесинен бала ошолорду окуп үйрөнгөндөн кийин чоңойгондо бул иштерди кылбай калат деп ойлойм. Саламатсыздар. Менин атым Жеңишбек, фамилиям Бекмурзаев. Атам аты Эсен. Мен ошол Кадамжай район Кызылбулак айылынан Аккыя деген айыл. Мурда белгилүү Моло Нияз жазма акындын кыбырылары болобуз. Тупактары болобуз. Биз бу жака ошол жер көрүп, эл туугандар көрөйүн деп келгенбиз. Мына тарыхый баалуу таштар мынтип абалда экенбиз, ошол жерге туш келип калдык. Азыр жардам берип көмөктөшүп тургузган. Дегеле бул кыргыздын атын тарыхта калтырган улуу инсандын небереси катары. Бул жаш муундардын өкүлү катары кыргыз мамлекет катары бир бакубат өлкөгө айландыруу үчүн биз кандай аракеттер жасашыбыз керек? Өзүңүн көкүрөгүңдөгү ой. Эми ар бир жаран негизи өзүнөн башташ керек да. Биз өзүбүздөн башташыбыз керек. Биз жаштарчы тарыхыбызды үйрөнүшүбүз керек. Ошол тарыхты баалап билишибиз керек. Бизге калган мурас да булчу баардык нелер. Ошондон башталат деп ойлойм. Саламатсыздар. Бостереден Ысыкөл областынан келдим мен. Шайымбетов Казыбек. Афган согушунун катышуучу коомдук ишмер. Жанатан бери берген сурооңузду угуп туруп, өзүм үчүн бир чечимге келдим. Кыргыздын оңолушу оңой эле бүгүнкү күндө. Эч кандай кыйынчылык жок. Бул каныбызда касиеттүү гана болуш керек да. Кыргыз ким элек, бүгүн ким болуп калдык. Ушул аң сезимди биз ордуна кое турган болсок, ушул баалуулуктарды баалап, ушуну эскерип, бир жылда эле айтып тарыхчылык деп муну каныбыз менен алып жүрүшүбүз керек биз деген. Аң сезимин алып жүрсөк, ошондо кыргыз оңолот. Буга мен толук ишенем. Азыр эми айтып кетпеди, ар ким өзүнөн башташ керек деп. Бул туура. Жанагы победить, орустар айтат го, победить свои пороки. Өзүбүздүн кемчиликти жеңе билип, анан кийин каныбызда касиет кандай баа бар экенин аң сезими менен туюм кылсак, биз эртеңки күнү жолубуз ачылат кыргыз. Мен буга толук ишенем. Береги көк таштын баалуулугу кандайдыр бир сыр катылгандыгында, кайсы бир пенделердин жоромолундагы жомоктордо эмес, ата бабалардан калган мурас экендигинде, анын бүкүлү турган тулкусун чагып талкалоо кайсы бир сокур түшүнүк ээлеринин абийиринин алдындагы табият баалуулугуна жасаган кечиримсиз кылмыш экендигин унутушпаса. Дагы бир таң калыштуу көрүнүшкө азыр туш болосуздар. Мына бул ташта бабалардын даушы угулат. Тургузалы. Жанагыдай кой. Темирдин үнү чыгып атат, таштын эмес. Мына ташты уруп көргүлө. Муну уруп көргүлө. Таза темирдин бочкесин ургандай. Мына бабалардын барабаны. Каалаган жериңе урсаң темирдин үнү чыгат, манеке. Көрдүңүздөр, урматтуу жолдоштор. Мунаны көрүңүзчү мураны. Айырмасы барбы? Асман менен жердей. Сиз муну эмне демекчисиз? Ошону айтыңызчы. Эми айтууларга караганда ошол мезгилдин дабышын ушул таш сиңирип калган деген легенда бар. Ар кандай жоромолдор көп. Мындай таш эч жерден табылбайт.
мындай таштар бул жерде болгон, кандай бир ушуну калып калыптыр, калгандары тонолуп кеткен, ар кайда чет өлкөлөрдө жатат ал. Бул таштын өзүнүн түзүлүшү башкача экен. Мына көрдүңбү? Темир. Кайлоо эме болгондой болуп атат. Бере алсаң. Жок, бул темирден Мусаба. Мына карасаңыз, өзүнүн түзүлүшү. Бул колго жасалган эмеспи? Колго жасалган, кандайдыр символду билдирет да. Же мүмкүн баягы араптын алиф тамгасы да азыр. Алиф тамгасы. Туурабы? Кыргыздын получается. Арапта кийинли болгон. Ооба, эми кийинбе ушу алиф тамгасыны Жок, азыр салыштырмалуу. ошо мусулман алиф тамгасын билдирет. Бул мындан сырткары бул ата-бабаларыбызда байыртан бери пайдаланылып келген байыркы кыргыз жазууларынын бир үлгүсү да болушу мүмкүн. Мунун негизинде белгилүү бул баягы эн тамгалар. Ар бир уруунун эн тамга белгиси болгон. Балким ошол мезгилдерде муну бир кайсы бир уруулардын эн тамгалык белгиси да болушу мүмкүн деген тыянак чыгарсак болот. Мына урматтуу көрүүчүлөр, Кадамжайдан келген Молдо Нияздын небереси дагы бир жолу ушул таштан үн чыгарын, кандай үн чыгарын уруп көрүп атат. Мунун ичинде балким темир жокпу? Айта албайм. Деле темир болуш керек. Ошону айта. Нукура темир окшойт бул. Эмесе мындай үн чыгышы эми бардыгы бул биз улуу жараткандын биздин акыл эсибиз жетпеген сыры катары билишибиз керек. Буга биз ар кандай жоромол жасашыбыз мүмкүн, бирок бул биздин акыл эсибиз али жете элек. Биздин бул көкүрөгүбүздөгү чындыктарга бул таасир эте элек бир улуу чындык. Ошондой улуу чындыктардын бирин ушундай берилерди биздин кереметтүү кыргыз жергесине катып койгону дагы биз Алла Таалага шүгүрчүлүк келтиришибиз керек. Бул сынып калбас үчүн абайлап жаткызып коюңуз. Тарыхка тарыхтай, табиятка табияттай мамиле жасай албаган улут өзүн ошол мамлекеттин ээсимин деп айтуудан айбыгышы керек. Анткени мунун бардыгын таразалап турган улуу жаратуучунун берген энчисине жасалган кесирлик. Биздин тарых жана маданият жылынын алкагында жасалып жаткан сапар эрмемдерибиздин кийинки түрмөгү алтын мазар айланасында болоорун эскертүү менен бүгүнкү сөз тизгинин тарталы.